Президент Садыр Жапаров Баткен облустук медиа борборуна маек куруп, шайлоодон кийин чыккынчыларды жоопко тарта турганын билдирди. Ошол эле учурда президент кайсыл чыккынчылар жөнүндө сөз болуп жатканын жана алар кандай кылмыштар үчүн жоопкерчиликке тартыларын тактаган жок. Интервьюнун тексти 19 ноябрда президенттик администрациянын сайтына жарыяланды. Баарлаш учурунда журналист министрлер кабинетинде эмне үчүн Баткен облусунан өкүлдөр жок жана жогорку кеңештин депутаттарынын арасында бул аймактан келгендер аз экенине кызыкты. Жапаров Баткенден чыккан министрлер менен депутаттар облустун гүлдөп өсүшүнө кепилдик бере албастыгын айтып, 30 жылда мындай адамдар жерди сатып, сазга батырып кеткенин айтты. Облустук медиа борбордун өкүлү чыккынчылар эмне үчүн жоопко тартылбай жатканын сурады. Ага президент алар парламенттик шайлоодон кийин жоопко тартыларын билдирди. Азыр шайлоо процесси жүрүп жатат. Мындай учурда суракка ала албайсың. Шайлоодон кийин суракка алып, дыккат териштирип, күнөөлүүлөрдү мейли ким болбосун жоопко тартабыз. Саткындар, чыккынчылар үчүн мөөнөт чектелбеш керек, деди президент. Теле алып баруучу блогер, актриса Назира Айтбекова Facebook баракчасына дебатта эки жаат болуп айтышкан Темирлан Султанбеков менен Али Токтокуновго билдирүү калтырды. Билдирүү өзгөртүүсүз берилет. Али менен Темирландын ак энегин көрүп алып, көңүл түшүп атат кечетен бери. Ишенген кожобуз силер болсоңор, жаштар келсе, акылдуулар келсе, кыйратат деп акыйып отурсак кылганыңар ушулбу? Атамбаев менен Текебаевдин намысын эмес, Кыргызстандыкын коргогула кокуй. Керек болсо партияңардын желегин таштап алып, Кыргызстандын желегинин алдында жетелешип, басчу жолдосуңар. Эки дөө өз алдынча согуша берсин. Экөөң элди, өлкөнү ойлогула. Мээси жоктор деп урушайын десем, мээлүүсүңөр. Эси жоктук кылбагыла. Эптеп араң жан күйгөн үмүткө суу бүрккөндөй эле кылып атасыңар. Ар кимиңдин амбицияңардын айынан ары жакка тоголонуп кетпесек эле болду. Айтып коеюн, бирөөң жакшы көргөн кесиптешим, бирөөң жакшы көргөн инемсиң. Кыйшайсаңар түз жолуңардан, максатыңардан тайсаңар өпкөңөр үзүп, колуңарга өзүм карматам. Манайды түшүрбөй, бириңди бириң колдоп, кол кармашып алып, өлкөгө кол кабыш кылгылачы. Эки дөө экөөң жок эле маселени чечишип алышат, деп жазды ал. Өмүрбек Текебаевдин анын Ата Мекен партиясынын кыргыз саясатындагы орду эбак бүтүп, жаназасын окуй берсе боло турган абалга кептелгенине көп болду. Бирок аны башкы Ата Мекенчи эле эч моюнга алгысы келбей койду. Жогорку кеңештин 5-6 чакырылыштарына болгон шайлоодо Ата Мекен партиясы шайлоочулардын жетиштүү колдоосуна ээ болгон эмес. Атамбаев бийлигинен пайдаланып, Ата Мекенге бир канча депутаттык мандаттарды ыраа көрүп, кулагынан чоюп эле жогорку кеңешке өткөрүп койгону белгилүү. Анысына ыраазы болгон Текебаев кийин жогорку кеңештеги Атамбаевдин союлууна айланып, дала эле керегине жарагандыгы кечээги эле тарыхый чындык. Ал эми өткөн 2020 жылдын 4 октябрындагы шайлоо Ата Мекенчилердин саясаттагы абалын ачык даана көрсөттү. Босоголук чектен өткөнгө керектүү добуш ала алган жок. Ошондо Ата Мекендин тизмеси менен депутаттык мандатка жетишүүнү эңсеген бир катар талапкерлер бул шайлоодо башка партиялар менен катышууда. Айласы кеткен Текебаев аргасыз жаштарды, саясатта орду, салмагы жокторду партиясына киргизип алып, шайлоого катышууга аргасыз болду. Бул жолку шайлоодо деле өзүнүн партиясынын акыбалы жакшы эместигин эң жакшы түшүнүп турат. Жогорку кеңештин 7-чакырылышынан сыртта кала турганын эмитен аңдаган Текебаев жылкы теппей, жылан чакпай, кезексиз президенттик шайлоого даярдангыла. Мен талапкерлигимди коем деп жар салды. Түшүнгөн адамга бул анын аргасыздан жасаган саясий жүрүшү. Ушундай саясий ход аркылуу Текебаевдин бийлик башындагыларга мен парламентте болушум керек, болбой калсам ызы чуу салам, бийлигиңерге коркунуч келтирем деген опуза ишараты. Образдуу айтканда текелигине салып, сүзгүлөп кирди. Сыягы ушинтип опузалап, коркутуп кирсем, бийлик коркуп кетип, бир канча мандатты ыраа көрүп ийет деп ойлойт окшойт. Атамбаев катары менен мандаттарды ыраа көрө берип, Текебаев ага күнөө түшкөндө, болбосо кезексиз президенттик шайлоо болушу мүмкүн дегенин кандай түшүнүүгө болот? Тагыраак айтканда, эгосу жаңы тынчтык бербей, шайлоодон кийин ызычуу болуп, өткөн жылдагы окуя кайталанып, шайлоо жокко чыгарылып, кайрадан президенттик шайлоо орун алып, ага катышсам деген бузуку арам кыялы каалоосу. Муну менен Текебаев өлкөдөгү тынчтыкты, туруктуулукту уруп ойнобогон, элдин биримдигинен, өзүнүн меркантилдик,
саясий кызыкчылыктарын жогору койгон адам экенин дагы бир жолу көрсөттү.